сүйлөгүсү келбейт. Бир жума келет, анда да кой, ширин тамак кылып берейин деп көзүн карап калп эле күлүп турсаң да жакпаймын. Эч качан тамагың жакшы болбоптур. Рахмат дегенди укпадым. Сөз аяп турат, жылмай аяп турат, кызгануу сезим жок. Эми сөз аяп турат, жылмайып аяп турат, кызгануу сезим жок. Эми эркектик милдетин аткарбайт дейт. Такыр аткарбай деле жүрө берет. Бирок мыкты ата балдарыма дейт. Ошондой күйөөдөн ажырашуу балдарыңызга жакшы карайт, сизге көңүл бурбайт. Демек ал башка бирөөгө үйлөнүп алган. Ажырашуу сурасам күнөө болот. Атам өткөнүнө 4,5 жыл болду. Мурун атам эркелетип алдап жакшы сөз сүйлөп, кой кызым, жакшы жаша, чыдай кой, жеңесиң баарын дечи. Атам өткөндөн бери күйөөмө таянамын, күйөөм эркелетип жакшы сөзүн арнайт десем, бул да ошондой кылат. Ал тургай өткөндө деп сабыр айткан жок дейт. Эми өлсө өлдү да дегенсип. Ошондон бери ичим бук болуп келем, жарылып кетейин деп калдым. Ушунчалык мээримге, жакшы сөзгө, мактоого муктажмын дейт. Сиз жакшы аялсыз. Сиз жакшы аялсыз. Мына күйөөңүз мактабаса мен мактайын, күйөөңүздүн кызганып өзүнүн эмеси келет чыгар. Сиз жакшы аялсыз. Жакшы аял болгон үчүн ошол жерде кетпей, ушинтип жакшы мамиле кылып жүрөсүз. Болгону сизге насыйхат. Өмүрдүн баарын күйөөгө арнап сала бербей, эми сиз Куран илимин окуңуз дагы, балдарыңызга жакшы мамиле кылыңыз. Ал башка бирөөгө үйлөнүп алган эркек эми табигый эркек бир аялы болсо, алыстап жүрсө, ал оңой эмес да, үй бүлөсүнө барууга шашат. Ал эми улуу нерсе дуят жок, ал муктаждык сөзсүз болуш керек эле. Ал муктаждык ошо дияктан канып кетип атса, анда маңдай тескей отуруп сураш керек. Сиз башкага үйлөндүңүзбү? Мага кабыл алыш кыйын, бирок үйлөнсөңүз анда адилеттүү болуп, менин да акымды бериңиз, антпеңиз. Мен бул жерде жөн эле кызматчы сыяктуу болуп калбайын. Мен аялык, назиктик, эркектигим болот. Жок дегенде мына жакшы сөз менен алдап болсо да айтышыңыз керек болот деп маңдай тескей отуруп сүйлөш керек да, адилеттүүлүк талап кылыш керек. Анан Куран үйрөнүп балдарыңызды окутуңуз. Аллага кайрылып дуа кылыңыз, күйөөңүздүн жүрөгүн Аллах оңдосун. Ошол нерсени дуа кылып, балдарыңыз менен алек болуп, Куран менен алек болгондо ал сөз сизге кайтып келет. Ата айланып казыгын табат дейт. Ал диякта жүргөн канчалык ал ырахатын, моокумун кандырып, канча жакшы сөздү айтып, ага убактылуу ошондой арбалып турганы менен, баары бир биринчи аял деген биринчи аял, сиздин ордуңуз бөлөк болот. Сиз анын эле көзүн карап калбастан, Кудай Таалага болгон сүйүүнү бекемдеп, балдарыңызды илим билимге окутуп, өзүңүз Куран илимине арнаганга аракет кылыңыз. Көрөсүз иншалла. Жакын арада күйөөңүз алдыңызга өзү келет, Кудайым буйрса. Ошондой жакшы аялды ал каяктан табат? Эркектер аялдардын акысына кирбейли, туугандар, кирбейли. Эми да кантип айтам?